мынакей ушул 3 чекиттин астында сиздердин акыркы жасаган дизайндарыңыздар чыгат. 3 чекиттин астына главный дегенди басып, ылдый жакта карасаңыздар проекттин тушунда сиздердин акыркы жасаган нелериңиздер чыгат экен, шаблондоруңуздар чыгат. Ал эми сиздер Canva деген жазууну бассаңыздар, главный бетке өтөсүздөр. Главный деген бул негизги основной бет, Ошонун ичинен сиздер бул жактагы могу кичинекей логотип тегерекчилердин ичиндегини эмес, анын ылдый жагындагы вас может заинтересовать деген жердин астындагы презентация дегенди таап туруп, ошол жакты создать пустой дегенди басасыздар. Экран көрүнүп жатабы? Азыр создать пустой дизайн деп ачылат. Мынакей ушундай болуп Canva'дан ушундай болуп пустой страница ачылат. Албетте ар бириңиздердин ноутбугуңуздарда интернет болуш керек. Ал үчүн азыр интернеттин техниканын заманы дегенде баардык эле үйдө Wi-Fi бар. Баардык эле үйдө эмне бар? Интернет ноутбук бар болуп калды, Азыр да бир эжекебиз кошулат экен, кошуп коеюн. Андан ары сиздерде ушундай пустой бет ачылат. Бул пустой бетке биз эмне жасайбыз? Презентация жасайбыз. Ал үчүн сиздер бул сол жагын караңыздар, экрандын сол жагын карасаңыздар, бул жерде дизайн деп турат. Дизайн деген жерден сиздер өзүңүздөрдүн жасай турган презентацияңыздардын дизайнын кое аласыздар. Мисалы, сиздер тарых сабагынан берген мугалим болсоңуз, бул жерге жазасыз история деп. История деп жазсаңыз, тарых сабагына ылайыктуу эмнелер чыгат экен? Презентациялар чыгат. Азда бир эжекебиз кошулат экен. Ошон үчүн убагында кирген жакшы да, бири-бирибизге тоскоолдук жаратпай убагында кирип алсак, баарыбыз бир кошулуп, бир сабак үйрөнмөкпүз, Мынакей ушул поиск деген жерге дизайн деп турат. Дизайнды басасыздар. Могул жакта поиск лупанын сүрөтү турган жака сиздер тарых сабагынан берсеңиздер, орусча история, биологиядан берсеңиздер, биология, химиядан берсеңиздер, химия, начальник класс болсоңуздар, начальник класс деп жазсаңыздар, сиздердин презентацияларыңыздарга ылайыктуу эмнелер чыгат экен? Шаблондор чыгат. Мисалы, тарых мугалими болсоңуз, мынакей ушул сыяктуу презентациянын дизайнын шаблону чыкты. Менин арасынан сиз керектүүсүн тандап алып, өзгөртүп жасап аласыз. Мен мисалы мунун арасынан могул коронанын сүрөтү турган платный деген бул платный контент эчелер, муну жасап убароо болбой эле коюңуздар. Эгерде бир айдын ичинде мен жасап алып платныйга өтөм десеңиздер, сиздерге бир ай акысыз ушул платный контентти колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Ал үчүн сиздер иштебеген эле бир виза карточка менен ушул платный контентке кошулуп алсаңыздар болот. Келиңиздер, мен азыр бирөөсүн тандайын, акысыз бирөөсүн тандап туруп сиздерге көрсөтүп берем кантип жасаш керек экенин. Презентациянын акысыз бирөөсүн тандайбыз, мисалы тарых сабагына тиешелүү. Презентация по истории дейсиз дагы. Мынакей ушундай болуп шаблон чыкты. Мынакей ушул шаблонго сиздер тарых сабагынан презентацияңызды жасап алсаңыз болот. Келиңиздер, ал үчүн сиздер мынакей шаблон даяр чыкты. Бул жерге сиздер эмне кылат экенсиздер? Тарых деп жазасыздар. Биринчи эле титулдук баракчага тарых. Кайсы мектептен чыгып атканыңыздар, мисалы номер
3 орто мектеби деп мен кыскача эле жазып кое берейин. Орто мектеби деп туруп астына кайсы класс экенин жазып коесуздар. Мисалы 5-класс. Андан ары сиздер кийинки слайдка жылыш үчүн еще одна страница дейсиздер дагы. Бул жерден тандап аласыздар керектүүсүн. Кийинкисинде эмнени жазасыздар? Мисалы сабактын максаты, Сабактын максаты жазыш үчүн ушундай бир слайдты тандап алып туруп, ага бул жерге сабактын максаты деп жазып аласыздар. Ушинтип тексттерди өзгөртүү менен сиздер жаңы слайдтарды түзө аласыңыздар болот. Бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп турат. Бунун ичинен ашыкчаларын алып салсаңыз болот. Мисалы, мага 4 эле максат жазмакмын десеңиздер, ашыкчаларын алып коюп, ал үчүн сиздер эмне кыласыздар? Ашыкчаларын алыш үчүн бул жакты басып, мышкаңыздын сол клавиатурасын басып алып, ылдый көздөй басып алып туруп, баскан бойдон ылдый көздөй соссоңуздар, ушундай болуп белгиленет. Көрүңүздөр, кайсылары алыныш керек. Анан барып туруп бул удалить деген белгини бассаңыздар жок болуп кетет. Андан ары бул жактагы тексттерди өзгөртүп, мисалы сабактын максатын сиздер өзүңүздөр жазасыздар, теманы түшүнүү деген сыяктуу мындай өзүңүздөр ылайыктап жазып аласыздар. Бул жерде да максаттарын кыргыз тилине которуп, өзгөртүп жазып алсаңыздар болот. Эми андан ары сиздер бул сабакка теманы, анын унуларды кошуш үчүн ушинтип сиздер жасап кете бересиздер. Келиңиздер, сиздерге биринчи бул жактан баштап үйрөтүп кетейин. Дизайн деген ушул экрандын сол тарабындагы өтө жактагы дизайн деген белги ушундай сиздердин сабагыңыздарга түрдүү дизайндарды алып чыгып берет. Мисалы, динозаврлар жөнүндө боло турган болсо, динозаврлардын сүрөтү менен сиздерге берет. Бул жака сиздер кыргызчаларды коюп алып, кыргызча текстте же орусча текстте алмаштырып алып жасай бересиздер. Дагы плюс страница. Бул жака дагы издесеңиз болот. Мисалы, Египет деп жазсаңыз, Египет тууралуу презентациялар чыгат. Ошонун ичинен сиздер таап туруп керектүүсүн коюп, оңдоп, түзөп жасап алсаңыздар болот. Мисалы, мынакей көрүңүздөрбү? Египет. Демек, бул жер эмне экен? Дизайнды билгизет. Сиздердин жасай турган презентацияңыздар кандай стилде, кандай шрифттер колдонуш керек, кандай өңдөр колдонуш керек, кандай элементтер кошулуш керек, ошонун баардыгын ушул биринчи дизайн дегенди басып туруп, ошол жактан поискына кирип, кандай дизайндагы слайд керек болуп жатса, ошону издеп туруп кое алат экенсиздер. Түшүнүктүү болуп жатабы, жекелер? Түшүнүп атасыздарбы? Мен угуп жатамбы? Ооба. Чоң рахмат. Андан ары улантабыз. Чоң рахмат. Андан ары улантабыз. Экраныбыздын ушул дизайн бөлүгүнөн дагы эмнелерди таба аласыздар сиздер? Бул жерден ушул макеттерди таба аласыздар, кандай стилдеги макеттер болуш керек, мисалы. Азыр ушул шаблонун ичиндеги макеттер, ушу макет дегенден чыгат. Бул жерден азыр чыкпай жатат. Стили деген дагы ошол кандай стилде болуш керек? Цветтерин, өңдөрүн, түстөрүн ушул жерден таап өзгөртүп кое алсаңыздар болот. Андан ары бул дизайн деген бөлүмдү демек биз түшүндүк, Бул жака биз запросубузду берсек, ошого ылайыктуу дизайндагы слайдты чыгарып берет экен. Ылдый кетсек, биз мисалы слайдыбызга дагы кошумча элементтерди кошкубуз келет. Мисалы, бул жерде дизайндын астында элементи дегенди басабыз. Экрандын сол тарабындагы элементи дегенди бассак, бизге ушундай болуп поиск элементов деп чыгат.
поиск элементтин ичинен сиздер издейсиздер. Мисалы, мага китептин сүрөтү керек болуп атат десеңиздер, книга деп жазсаңыздар, эмне болуп чыгат экен? Книга китептин